Кемпирабад суу сактагычынын аймагындагы 50 гектар жер алмашуу жолу менен коңшу Өзбекстан өлкөсүнө өткөнү айтылган. Бул чечимге наразы болгон ынтымак айылынын жашоочулары дөөгө боз үй тигип, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке түшүндүрмө берүүнү талап кылган. Бүгүн мамлекеттик чек араны тактоо комиссиясы жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эл менен жолугуп, талаштуу аймактарга түшүндүрмө берди. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, бул менин же силердин катаңар эмес. Суу сактагычтын кыргыз тарабындагы бийик чокуга Сабай айылынын жашоочулары боз үй тигип бир жумадан бери наразычылыктарын айтып турат. Бүгүн төрага баштаган мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркация боюнча комиссия эл менен жолукту. Атайын кызматтын башчысы Ташиев алгач Ташкентте өткөн сүйлөшүүлөргө токтолуп, макулдашуулар кылдаттык жана кыйынчылыктар менен ишке ашканын түшүндүрүп берди. Эки өлкө тең мыйзам негизинде жана тарыхый документтерге таянып чечим кабыл алганын айтып, соц тармактардагы айрым маалыматтардан алыс болууга чакырды. Бүткөн ишке бузукулук кылышып, ар түрдүү маселени кылып атышат. Мен түшүнүп атам. Мен силердин маселеңерди түшүнүп атам. Эми бул биздин стратегиялык жерибиз, так. Мындай караганда бизге баардык көрүнүп турат деп атасыздар. Мен түшүнүп атам аны. Урматтуу туугандар. Ошол эле мезгилде биз деле биз бир нерсе сурасак, булар берип атат. Булар бир нерсе сураса, биз берип атабыз. Алмашуу жолу менен гана бүтөт экен да. Бул жер деген мынау жер, бул жер мамлекеттин жери. Мамлекеттин жери. Ошо мамлекетте жашаган элдин жери ушул жер. Платинаны кой берип, же сууну калтырбай коюп, же башка кылууга ачык эле айтыш керек, ал мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, ал болбойт дагы. Ошондуктан мурда кетирилген кемчиликтерди, мурда ошо алынбай калган баягы договорго түзүлгөн нерселерди биз алып калууга аз жан үрөп атабыз. Ушуга жан үрөп, чуркап, ушуга мына булар менен ызычуу болуп иш кылып атабыз. Кемпирабад суу сактагычы болжол менен 5737 гектар, суу сактагычтын 1300 гектар аймагы жаңы келишимдин негизинде биздин мамлекетке өткөн. 4100 гектарын коңшу өлкө 1975 жылдары компенсация катары берген. Ошондой эле суу сактагычка жакын айылдарды ным тартып тургандыктан суунун көлөмүн төмөндөтүү талабы коюлган. УКМК төрагасы суу сактагычтын ортолук чегин 850 горизонталга түшүрүүнү айтып, талаштуу сүйлөшүүлөрдө 900 горизонталга түшкөнү белгиленди. Мындан тышкары сууну кыргызстандыктар толук пайдаланып, эч бир чектөө коюлбай тургандыгы айтылды. Кемпирабад суу сактагычынын эсебинен Жалал Абад жана Наманган областары чектешкен жердеги Гавайсай тилкесинен 8000 гектар жер Кыргызстанга өткөнү да маалымдалды. Ушул 52 гектар жерди алмашуу гана жолу менен муну берип койду, сатып берди деген нерсе жок андай. Дагы бир жолу айтайын. Ошо провокаторлор мындай элдин бузукулугун кылбагыла. Бул алмашылды деп айткыла. Мамлекеттин жерин мамлекетке керек экен алмаштык. Мындай кандай жерлер болду, урматтуу туугандар? Бул бир эле силердин айылыңарга, биздин жерге эмес. Биз мына сүйлөшүү маалында ушундай жерлер чыгып калып атат. Мына Араван районунун Керкеден суу сактагычы боюнча ушул жерден аравандыктар кайрылды. 32 гектар жерди бизге алмашып бергиле. Биздин сууга жетпей калдык, биз кыйналып жашап атабыз деп. Аны биз сурадык. 32 гектар бизге алмашып бергиле элибизге деп. Алар макул болушту, алмашып беребиз деди. Мына Кадамжайда 15 гектар жерди сурашты эл журт. Бизге 15 гектар жерди алмашып бергиле, биз кыйналып атабыз деп. Аны дагы айттык, алмашып бергиле дедик, макул дешти. Андан кийин мына Аксыда, Дээрес айылында 15 гектар жерди суранды. Мамлекеттик чек ара комиссиясынын жалпы курамы жолугушууга катышты. Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияда кабыл алынган алмашууларды тизмектеп картадан түшүндүрдү. Андан соң жолугушууга келген жарандардын суроолоруна жооп берди. Карапайым калкоочу элбиз. Уюштардын бири менмин. Анан кийин биз ага эч кандай провокатор, журналист эч ким жакынаткан жокпуз. Бул чыныгы элдин көйгөйү. Барак айында 208 гектар жер бар эле. Азыр Акташтан 100 гектар жер алыпсыздар. Сиз кече өзгөн айткан сөзүңүздө бизге жазылды 100 гектар дедиңиз. 100 гектар кара суу эмесен дедиңиз. Эми ошондо Өзбекстан 208 гектар барактагы жер үчүн Акташтан 100 гектар берсе, Караштан 100 гектар берип атат. Анан болду, эми жооп берейин. Ысыда жооп берейин. Баракты 208'di бизден алып туруп силерге 100 гектар берип коюптур деп. Тойтобо кылдым, андай кантип биз көнөйлү? Биз не, элдин душманыбызбы? Барактын 208'ine 208 алганбыз. А бул 100'дү биз кошумча алып атабыз. Мен дагы сиз айткандай, о асмандан түшкөн бала эмесмин. Силерге окшогон дыйкандын өмүр бою дыйкан болуп өскөн адамдын баласымын. 1 метр жер үчүн жаныбызды беребиз биз дагы.
Берип жүргөнбүз дагы ушуга чейин. Элдин талабынын негизинде Өзбек тарап сунуштаган Кемпирабад суу сактагычынын аймагындагы 50 гектар жерди 20 гектарга азайтуу боюнча кайрадан сүйлөшүүгө аракет болорун УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев убадалады. Коңшу тарап суу сактагычтын аймагынан 50 гектар сурагандыгынын негизги себеби плотинанын коопсуздугун күчөтүү зарылдыгы менен түшүндүргөн. Эми азыркы элибиздин суранычы боюнча ушундай болуп атат. Биз 50 гектар алмашайлы деп протокол кол койгонбуз. Эми элибиздин суранычы боюнча ушул жерде жашоочулардын, жергиликтүү жашоочулардын өтүнүчү боюнча ушуну 20 гектарга чейин азайтууну биз аракет кылабыз. Ушуну аракет кылып, коңшу мамлекетибиз менен сүйлөшүп чечебиз деген үмүттөмүн. 2012 жылдан бери өлкөнүн чек ара аймактарына бир дагы чек ара бекеттери курулган эмес. Быйылкы жылы жаңыдан 5 чек ара бекети курулуп, 200 аскер кызматкери көзөмөлдөй баштады. Чек араны аныктоо менен биргеликте 150 км аймакка зым тосмолору тартылат. Кемпирабад суу сактагычындагы алмашуулардан кийин талаштуу 13 000 гектар жер Кыргыз өлкөсүнө өткөн. Жаңы келишимге ылайык Өзбек тарап менен чек ара 100%га такталып, Баткен облусундагы Чечме булактын 2 сотык гана жери калган. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 1391 чакырымды камтыйт. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Ушубуз гана керек. Башка нерсе кыла албайбыз. Башка нерсе кылып, плотинаны кой берип, же сууну калтырбай коюп, же башка кылууга ачык эле айтыш керек, ал мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, ал болбойт дагы. Ошондуктан мурда кетирилген кемчиликтерди, мурда ошо алынбай калган баягы договорго түзүлгөн нерселерди биз алып калууга аз жан үрөп атабыз. Ушуга жан үрөп, чуркап, ушуга мына булар менен ызычуу болуп иш кылып атабыз. Анан сырткары урматтуу туугандар, мына Кара Суу районунда шаарда билесиздер, Өзбекстандын чек арасы Кара Суу шаарына кирип келип калган. Үйүңөн чыксаң эле ошо зымдар турат көз алдыңда. Ошол жерден мына акыркы бир 20 жылдан бери 10 гектар жер сурап ала албай келатышат. Очистительный сооружениеге деп. Баягы очистительный сооружениеге бир 10 гектар жер бергиле деп суранып ала албай, мына бүгүнкү кече ала албай келатышат. Мына очистной сооружениеге мынерден, мына бул очистной 24 гектар алдык, а мына жакта мына 76 гектар жер алдык. Ушинтип 100 гектар жерди мына кыргыздардыкы, бул Өзбекстандардыкы. Темир жолго дагы 30 метр калтырып кеттик. То есть бул жерден 100 гектар жерди биз, мына билесиздер да, мына жалаң теп тегиз пакта келген жер. Шаардын ичи, мына Кара Суу шаары, мына темир жолу. Кара Суу шаарынын ичинен 100 гектар жерди ушерден алдык. Картина ушундай туугандар. Анан эми ушул картинаны ар ким акылдуу болуп чыгып алып, кече күнү айтып атышат, мына эменин астындагы, Кемпирабадтын астындагы баягы калып кеткен ил деп коет, ал орусча, кыргызча не деп коет эле? Заң калып кеткен, суунун астында калып кеткен, топтолгондорду. Англисче сапреле деп коет экен. Мына ошону туугандар, ошону алып иштетсек биз миллиарддаган акча кылат элек деп каяктагы бир болбогон нерсени айтып элдин башын айландырып атат да. Ушу суунун астындагы элди алып иштеткин келсе, не кылыш керек? Анда сууну кое бериш керек. Бул бир. Экинчиден, ушундай эле сапреле иштеткин келсе, мына азыр Токтогул суу сактагычында туугандар 3-4 жылдан бери суунун баардыгы ылдыйга кетип, баардыгы ачык жатат. Мына ошол жерге барып заводуңду барып коюп алып иштете бер, каалашыңча. Мына бул Кемпирабадтан ал жерде бир 10 эсе чоң жер. Пожалуйста, барып иштете бер. Мына ушундай бузукулар чыгып атат. Бүткөн ишке бузукулук кылышып, ар түрдүү маселени кылып атышат. Мен түшүнүп атам. Мен силердин маселеңерди түшүнүп атамын. Эми бул биздин стратегиялык жерибиз, так. Мындай караганда бизге баардыгы көрүнүп турат деп атасыздар. Мен түшүнүп атам аны. Урматтуу туугандар. Ошол эле мезгилде биз деле биз бир нерсе сурасак, булар берип атат. Булар бир нерсе сураса, биз берип атабыз. Алмашуу жолу менен гана бүтөт экен да. Бул жер деген мынау жер, бул жер мамлекеттин жери. Мамлекеттин жери. Ошо мамлекетте жашаган элдин жери ушул жер. Мамлекет бир жерден берет экен, бир жерден алат экен. Мына Орто Токой суу сактагычынын эсебинен мына Кара Сууда 100 гектар жерди алдык. Айттым го.
100 gektar жерді алдық. Ортотоқай қаяқта жатады, Қарасу қаяқта жатады. Керек екен үш жерден алып отырмыз. Ортотоқайдың есебінен. Мына еменің Компроваттың есебінен Гавасайдан 8000 гектар жер алдық. Компроват қаяқта жатады, Гавасай қаяқта жатады. Туғанда. Бұл деген бүткіл мамлекеттің жері, мамлекеттің елі. Керектүү жерде мамлекет керек болса кейбір айылдарды білесіздер. Мұрда бір чоң үй жол салғанда, завод, фабрика салғанда, же бір ушундай бір чоң водохранилище салғанда айыл менен, район менен көчүрүп берет керек болса. Көч. Берге биз мамлекетке керектүү объект салабыз. Ошон үчүн мамлекеттин жерини мамлекет өз үчүн колдонуш керек. Бирок бир гана маселе туганда. Ошол жерди туура элдин кызыкчылыгына колдонуш керек да. Мен ойлоймун, урматтуу эл журт, мен ойлоймун, бир берки бурчу биздин жерде турат. Биздин жерде турат. Компроваты мына ылдыйга караганда сол бурчу, так? Эгер жогору караганда оң бурчу биздин жерде турат. Бир азыраак бир учу илешип калган биздин жергечи. Биздин жерге илешип калган. Ошондуктан бул бир. Экинчиден, ушул компроваттын коопсуздугун, суу сактагычтын коопсуздугун ушул эменин компроватты суу сактагычын коопсуздугун камсыз кылабыз деген максатта мындай буфер сурап атышат. Мына, например, ушундай бир 50 гектар буфер бергиле деп сурап атышат. Мына аксакал айтып атпайбы, 100 гектар десе сен берип коем депсин, андагын билбей калыпсың деп. Бул баягы провокаторлор чыгарган сөздөрү тууганда. Мен дагы бир жолу айтайын, 100 гектар эмес, бир сотук жерди бирөөгө бере албайбыз биз. Мен дагы бир айтайын, угуп туруң аба, угуп туруң. Себеби мына сизге окшотуп мен мына жалпак тил менен элге түшүндүрүп атам. Бая айтпадым. Булар бизден 100 гектар сурады дедим. Сурады булар бизден 100 гектар, туура. Анан биз башында мен болуп, жа башкаларыбыз болуп, башында берсек кандай болот деп сүйлөшсөк, специалисттер келип, Карасу району госрегистри келип, облустун заң губернатору келип айтты, 100 гектар болсо деди, элдин огородторуна чейин чыгып кетет. Болбойт деди. 25 жылдан кийин эгерде биз азыр бүт чек араларыбызды бүтүрүп ала турган болсок, чек ара проблемасы бүгүнкүгөчө бүткөн эмес. Бүткөн болсок, Кудай кааласа чек ара проблемасы чыкпайт. Себеби чек араны азыр тактап жазабыз. Чек араны жогорку кеңештен ратификация кылабыз. Президенттер колду коет, мыйзам атай кабыл алынат. Бул жер меники, бул жер сеники деп толук чектелет. Андан кийин проблема болбойт эми, чектелгенден кандай проблема болмогон? Анан кийин мына мен кече комиссияңыздын төрагасынын орун басары да келди. Мына Ош облус заң губернаторуга да суроо берсем жооп бере албады. Мен бир суроом мени түйшөлтүп атат да. Кече комиссия ошончо отурду адамы канчадан билбейм бараарда кайсыл маселе коюлат, кайсыл жер коюлат деген тактап алдыңар беле. Мына акташ коюлат же компроват коюлат деген нерсени тактап алып, себеби мен азмаз менде күмөн жаралды. Тактап алган болсо, мен билбей калыпмын, 100 гектар боптур деп коюпмун дедиңиз. Анда тактап алган болсоңуз, сразу шашылып, калпыз чечип кабыл ала албадыңызбы? Ушунтурсуз. Бул боюнча эми ошол жак кетип атканда жерлерди, кайсы жерди алмашабыз, эмне кылабыз, тактадыңар беле деп атат, аксакалыбыз. Мындай, урматтуу угандар, бул жер ал маселеге кирген эмес. Себеби биз сүйлөшкөн маалда көптөгөн маселелер чыгып атат. Мен айтып атпаймынбы? Урматтуу эл журт. Мына Фаргат ака, угуп туруңуз. Биз сүйлөшкөн маалда көптөгөн маселелер чыгып атат. Мына Кадамжайдагы сүйлөшкөн маалыбызда чыкты. Мына бул Аравандагы сүйлөшкөн маалыбызда чыкты. Мына Аксыдагы сүйлөшкөн маалыбызда чыкты. Сүйлөшкөн маалыбызда биз сунуш берип чыгып атат, анан алар да сунуш берип чыгып атат. Мына ошондуктан биз бул жердин рельефин мен чындап билген эмесмин. Бул жердин рельефи кандай? Тегиз жерби, адыр жерби, же сугат жерби? Так? Бирок, урматтуу угандар, ар бир жердин мына башка точкаларды биз тактап алып барганбыз. А бул жер боюнча булар сунушун киргизди. Биз буларга каршы эмес, мына деп коет, встречный сунушубузду биз дагы киргиздик. Так? Ошентип отуруп гана такталат, Фаргат ака. Бул баягы не деп коет, капыстан эле, күтүүсүздөн эле мен бердим, сен алдың делбейт. Андай кандай болсун? Андай болушу мүмкүн эмес.
Ошо эле жанагыдай туура эмес сөздөрдү айтып, мына азыр мына Фаркат акай ачык эле айтты көзүңөрчү. Баракты 208'di бизден алып туруп силерге 100 гектар берип коюптур деп. Тойтобо кылдым андай кайты биз көнөйлү. Биз не, элдин душманыбызбы? Барактын 208'ine 208 алганбыз. А бул 100'дү биз кошумча алып атабыз. Мен дагы сиз айткандай, о асмандан түшкөн бала эмесмин. Силерге окшогон дыйкандын өмүр бою дыйкан болуп өскөн адамдын баласымын. 1 метр жер үчүн жаныбызды беребиз биз дагы. Берип жүргөнбүз дагы ушуга чейин. Ошон үчүн жөн эле баягы голословно эле ооз экеле жамандай берген туура эмес болот. Урматтуу